Быйыл Ош облусунда токой калыптандыруу иши 3 эсеге көбөйөт. Аймакта 2022 жылы мамлекеттик токой фондунун 130 гектар жерине ар кандай көчөттөр отургузулат. Ушул тапта анын 30 гектарына көчөт отургузуу иши аяктаган. Şu memleketlik tokay fondunun yerlerinde 130 bin dana göçet oturguzulata. Men bunu salıştırmalı aytıp keteyim. Misalga, былтыркы 2021 жылы токой чарбаларына өндүрүштүк токой отургузуу, токой калыптандыруу иштерин өндүрүштүк тапшырмасы 44 гектар болгон болсо, быйылкы 2022 жылы 130 гектар же болсо, жылда отургузулуп кеткен токой аянттары мына 3 эсе көлөмү көбөйүп отурат да. Кудай болса, ушунун бардыгын Ош облусунун токойчулары турмушка ашырабыз, ушуну аткарабыз. Малым болгондой, президент Садыр Жапаров тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылынын жана тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жалпы Кыргызстан боюнча Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн баштаган. Өлкө башчы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө табиатты жана климатты коргоо боюнча күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу талаптарын койгон. Ага ылайык жерлерде көчөт отургузуу иши уланып жатат. Кыргызстаныбыз өзү суу ресурсуна бай мамлекетпиз да. Бирок ошол эле мезгилде биз ошо суу ресурсубузду жакшы колдоно албай жатабыз да. Себеби дегенде бизде көптөгөн ушу кайрак жерлерибиз бар. Биз ошолорду бүгүнкү күндө бул күнгө бул убакытка чейин эмес, мындан алдын эле баштасак болмок. Ошолорго суу чыгарып, ошол тоолорубузга көчөттөрдү отургузуу, бактарды отургуза турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар эле да. Чындыгында эле бүгүнкү күндө бизде ошондой тоолорубузда же болбосо кайрак жерде өздөштүрүү азыр бүгүнкү күндө бир аз артта кетип баратабыз. Ошондуктан биз азыр ушул Жашыл Мурас проектиси аркылуу биз Кудай буйрса ошол кайрак жерлерди ушул бакка айландырабыз деген чоң үмүттөрүбүз бар. Тилекке каршы акыркы учурларда экологиялык көйгөйлөр биринен сала бири көтөрүлүп келди. Алардын арасында абанын, айлана чөйрөнүн бузулушу, өсүмдүктөрдү жана жаныбарлардын жок кылынышы жана башка бир канча маселелер көзгө көрүнүп турду. Буга бир мисал Борбор калабыз Бишкек шаары дүйнөдө абасы булганган шаарлардын катарына кошулган. Мындай пикирди айткан Абдыжапар Аккулов экологияны коргоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кубаттап, бул көчөт отургузуу менен гана чектелбеши керектигин билдирди. Президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зайдин Жамалдиновго атайын кат киргиздим. Мына эмне үчүн ушул жашылдандырууга президент баш болуп мындай бир акцент кылып атат да. Быйыл өзгөчө бир жылдын башталышы. Эгер ушул жакшы салтка айланып кете турган болсо, мындан ары ошо келечек муун үчүн Кыргызстанды бир экологик жактан таза мурас катары калтырып кеткенге мүмкүнчүлүк. Жашыл мурас дегенде бул өлкөнүн ошол жашыл болушу. Ал баягы түп түз маанисинде эле биз баягы айлана чөйрөнү эмес, керек болсо экологияны экономикага киргизели деп атат. Экономиканы жашылдандыралы деген түшүнүктөр бар. Маданиятты жашылдандыралы деген, керек болсо жан дүйнөнү жашылдандыралы деген, бул мен жана айтып аткан дүйнөлүк бир чоң олуттуу маселеге айланып калат. Биз мындан четте калбашыбыз керек да. Баягы куру отчеттордон арылып, аз болсо дагы саз мындай бир компетенттүү программалар менен ишке ашууну жолго салып алышыбыз керек. Мына ошондо бир жоопкерчилик дагы көрүш керек. Мен кээде айтам, ушул 2 ай, жаздын 2 айында токой чарба секторларындагы, анан ушул жашылдандыруу чарбаларынын экологдордун мындан өткөн маанилүү иши болбош керек. Биз ошол калк же болбосо бир ишкана же шаар жашылдандырылып атабы, ошол жерде адистер өзүнүн бир баягы милдетин так аткарыш керек да. Бардыгы туура тандоодон, туура илимий негизделген эсептер менен ишке ашырылса, анан натыйжа болмок деп эсептейм. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Салтка айланган иш-чара 2030 жылга чейин уланып, 70 миллион көчөт отургузулары маалымдалат. Мамлекет башчысы табиатты кийинки муунга сактоо маанилүү экенине көңүл бурдуруу үчүн иш-чара Жашыл Мурас деп аталганын белгилеген. Климаттын тез өзгөрүш, аба ырайынын бузулушу, мөңгүлөрдүн тез эрип кетиши бул биздин Кыргызстан өлкөсүндө эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү проблема. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү ар бир адам, мейли ким болбосун, мейли кайсы өлкөдө жашабасын, бирдей күрөшүүгө, катуу күрөшүүгө милдеттүү.
Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.